командаларга. Демек тандоону да ал учурда ышкырык жаңырды дагы 5 супер кубокты баштадык. Бул жана топту тебет бул жерде, бирок сейв. Азыр Жунушалиев көз ачымганча кайрадан чабуу калды. Расмий Оштун командасы деп аталган иш жүзүндө жакшы сок. Чындыгында 6 номердеги Нурсултан Абдулдаев. Азыр тирөчкө тийип кайтты. Чындыгында 6 номердеги Нурсултан Абдулдаев. Азыр тирөчкө тийип кайтты. Голдардын саны өтө аз. Адилет Култаевтан жакшы пас жана гол! Айдарбек Абдижалиев. Голдардын саны өтө аз. Адилет Култаевтан жакшы пас жана гол! Айдарбек Абдижалиев. Голдардын саны өтө аз. Адилет Култаевтан жакшы пас жана гол! Айдарбек Абдижалиев. Төрттүк азыр ойын таласында. Кандай Арыстанбек Турсуновдон гол! Арыстанбек Турсунов. Да көрдүңүздөрбү? Топту кабыл алып жаткан учурда эле ошол замат бурулду. Тирөөштүн Кайыстыкы тирөөштүн астыңкы тарабына тийип туруп кирди. Жайгашты Азамат Дөөлөткелдиев аз убакыт өткөрүп аткан. Азамат жана гол! Азамат Дөөлөткелдиев Роналдунун стилинде бул голун белгилейт. Ошол өзүнүн пайдасын берди. Карсымыздар сол буту менен тээкетти. Бул жакта топ өйдө көтөрүлүп барып дарбазаторунан орун алды. Мындай учурда дарбазачы дагы жардам бере албайт чындыгында. Ушундай Байсал Алимбаевден Максат Алимов депти жана ошол эле бир учурда чабууда жана коргонууда дегенче айпаям ичинде башаламандык. Айдарбек Абдижалил уулу ал болсо Айдарбек жана гол! Гол! Мына көрдүңүздөрбү? Жок, Нурсултан Абдулдаев. Нурсултан Абдулдаевдин Айдарбекке берген пасы, Айдарбек алыскы бурчка. Ал эми ошол жерде Лео да Силва анын дарбы башталды. Урматтуу көрөрмандар, бул Алай жана Ошму командаларынын ортосундагы беттештин экинчи таймдын башында дал ушундай көрүнүш орун алып турат. Экинчи жана үчүнчү гол Лео Сыймыкбек Кудайбердиев. Азыр кайрадан каташылык жана пас. Бирок гол эмес. Оң канаттан Барбоза баратат. Жок, бул дагы бир гол. Дос Сантос Барбоза гол киргизди. Эми Нурсултан өтө ишенимдүү баштады. Оң канаттан мына көрдүңүздөрбү? Дос Сантос Барбоза. Алгачкы сокку бул жерде мына Нурсултан Абдулдаевден башталган ал. Сокку Максат Алимовдон дагы бир рет бериш керек болчу. Жана Арыстанбек Турсунов тирөөчкө тийип кетти. Карасаңыз жана бул жакка пас берди Азамат Дөөлөткелдиевден жана рикошет гол. Эсеби 3-4. Карасаңыздар Арыстанбек Турсуновго бара жаткан топту ошентип ал дарбазаны көздөй узатып алды. Абдулбек Эркаев албетте өтө жакшы оюнду жүргүзүп жатат, бирок азыркыдай кокустуктар орун албай койбойт. Автогол. Биз аныктайбыз. Юлдаш Байсалимбаев жана Максат Алимов. Максат Алимов мына бош бурчка идеалдуу колдонуп кетти. Мына көрдүңүздөр, Юлдашбай тепкен учурда серпилип Максат Алимов жакка чыгып калды. Ал бош дарбазага картат. Топту сактап калды жана максатка жетти. Бекеркаев кайрадан оюн таласына чыкты дегенче Азамат Дөөлөткелдиев бара жатат. Азамат Дөөлөткелдиев. Сыймык Раджапов жүрөт дегенче Кайрат Кубанычев алыскы бурчка гол! Кайрат Кубанычев. Карасаңыздар, кайтып көрдүңүздөр канчалык ал жерде ишенимдүү сокку орун алганын. Ушундай Саталимовдун пас Юлдашбайга. Кандай комбинация жана гол! Мынати Азат Исабеков. Көрдүңүздөр, дал ошол жерден. Ал эми Азат Исабеков учуп келип ушул жерде бир супермендин сөлөкөт тартып кеткендей болду. Жыйынтыгында бош дарбазага татмаки. Ошму командасы бул бүтүлгөн нерсе болчу. Себеби бир эмес бул жерде 2 гол керек. Гол!
Ал мезгилде Дос Сантос Барбанын жаңы деңгээлге чыгышына таасир берет. Максат Алимов ушул жерде дарбазачынын көзүн бир аз тосуп калган. Жана топ аяктын сыртына кетти. Жана бир секундтагы өзүнүн тагдырын чечип кетиши ыктымал. Топ абада. Жана Барбоза кайтарып берди. Тепкенге жетишкен жок. Айдарбек Абдыжалил уулу ошентип супер кубоктун ээси аныкталды. 6-5 супер кубокту утушу менен Галими Ошмо командасына терең